Я думал, вы уже, конечно, разошлись с утра. Ждали, что ли? Мы завершили 18-й съезд нашей партии. Съезд прошел успешно. Несмотря на все препоны, у нас из 180 делегатов приняли участие 170. Хотя, к сожалению, даже избранных делегатов в некоторых регионах запугивали, уговаривали не ехать на съезд. Урматтуу журналисттер, биз мына азыр биздин 18-чи съезд өзүнүн ишин аяктады. Кудайга шүгүр, татынакай өттү. 180 делегат шайланган, анысынын 170-и келип берди. Бирок айтып кетишим керек, ушу шайланган делегаттарды дагы үркүтүү, коркутуу болгон да жер-жерлерге барбагыла депчи. Негизги чечимдер кабыл алынды, резолюциялар тийиштүү, күч органдарына кайрылуу кабыл алдык. Андан тышкары эски мурунку политсоветтин укугун токтотуп, жаңы политсоветти шайладык. Эми мындан суроолорго жооп берейин. Көчөккө кабыл алынган экс-президенттин ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамга кандай комментарий бересиңиз? Ишмердүүлүгүнө чектөө киргизген жолдор бар турат ичинде. Эми ал чектөөлөр мыйзамсыз, конституцияга каршы келет. Эми бул сизге карата кылмыш ишин козгоого аракеттер балайбы жагында? Эми мындай да мага мына берки фальшивый социал-демократтардан өзүңөр сураган турбайсыңарбы, негизги максат деп. Негизги максат Атамбаевди каматуу деп, ал партиянын аркасында билесиңер. Ошол эле Асылбек, Сооронбай, Жээнбековдор бар, тийиштүү кландар бар. Мен айтар элем мынтип, мен Кудайдан башка эч нерседен коркпойм да. Эгерде мага кылмыш иш козгойм деп атса, мына азырга чейин ондогон адамдар камалып жатса дагы, кандайдыр бир мага көрсөтмө ала албай атат. Алса дагы мага бир кылмыш иш козгош үчүн, мен ал үчүн бир кылмыш жасашым керек да. Мен Кудай алдында, эл алдында тазамын, мен акмын. Коррупция менен көрүшөм деп кыйкырып аткан азыр чындыгында коррупция менен көрүшпөй эле саткындар, сатпагандар менен көрүшүп атат да. Анан мен мынтип айтар элем, мына убагында бир акыныбыз 2 сапыр жазган. Саткандардын арасында болбой, атылгандардын арасында болду. Мына биз саткандардын арасына кошулбайбыз, аны өрөчө атсын бизди, атылгандардын арасында болобуз. Чейин сиз ушул жарандык коомду бийликте турганда баягы сындап келгенсиз. Азыр жарандык коом, айрым жарандык коомдун өкүлдөрү менен ошол жашап отурсуз, айрым турдук болчу. Анан сиз дагы ушундай биригүү жөнүндө кептиңиз болуп атат. Анан Мадумаров сыяктуу бийликтеги күчтөр менен биригесизби? Саясий күчтөр менен. Эми биз менен биригебиз деген ар бир адамга сүйүнөбүз. Өзгөчө мына жарандык коомду айтып калдың, албетте мен алардын жазган сөздөрүн огуп алып разы болуп атам. Ошол эле Азиза Абдрасуловага рахмат айтар элем. Менден бир билгестик, менден бир күнөө кетсе кечирип койсун. Албетте ошондой адамдар барган сайын, күн сайын көбөйүп атат. Мен баарына разымын, биздин партия разы. Башкаларга да суроо бердиресиң мени? Яман кыйын экенсиң. Сарымбы? Как вы оцените социально-политическую ситуацию в данный момент? По Конституции у президента страны главная ответственность в соответствии со статьей 60 Конституции. Президент олицетворяет единство народа и государственной власти. То есть он должен обеспечивать единство народа, и кроме того, единство народа и государственной власти. Мы наблюдаем, что вот президент сегодня абсолютно не выполняет свои обязанности. Он натравливает ту же госвласть, администрации, силовые структуры на свой народ. Мы не смогли даже помещение найти под проведение, например, областной конференции в Аше. Пришлось проводить дома у Анвара Артыкова.
Вспомните 15-й год. Какая партия где хотела, там и проводила конференции, съезды, в театрах, филармониях, на стадионах. Вспомните 17-й год, выдвижение президентов. Кто где хотел, театр, филармония, концертный зал, стадион. То есть мы видим, как буквально за 1,5 года в Кыргызстан вернулись бакиевские порядки, бакиевская атмосфера. Вернулась атмосфера страха и предательства. Это, конечно, печаль. Уважаемые коллеги, всем, наверное, спасибо. Алла Шишевич тоже. Давайте на все вопросы ответим мы, вот, заместители. Ну, вы знаете, меня буквально год назад избрали, и я готов. Я думаю, что из наших рядов выйдут новые лидеры, новые вожаки. Тем более мы видим, что наши ряды пополняются и будут пополняться. Я всегда говорил о том, что, ну, я в этой жизни всего добился, все видел. Но сейчас такое время, когда кому-то надо, ну, стоять впереди, скажем там, кому-то надо подставлять свою грудь. Пока, я думаю, я для этого нужен. Потому что надо говорить правду, и людей трудно винить, потому что тот, кто предал, он хочет, чтобы все вокруг были предатели. Тот, кто сам нехороший человек, хочет, чтобы все были вокруг еще хуже. В этой ситуации человек слаб, и людей можно запугать там работой, родственниками и так далее. И в этой ситуации все-таки кому-то надо быть впереди, и пока, видимо, я нужен. Пока я нужен. Да, все, спасибо, уважаемые коллеги. На вопросы остальные ответим мы. Вот, Мысалы азыр сиз ушул үй-бүлөлүк канга каршы неме жүргүзүп атасыз. Анан барыска белгилүү ушу Сооронбай Жээнбековго карата дагы ушул үй-бүлөлүк канга каршылык этпайсызбы? Анан сиз ушул көпчүлүктө мындай сурооду болуп атат да, өзүңүз баягы жаныңызда жүргөн жора жолдошторуңузду азыркы кеткен Сооронбай Жээнбеков камакка алып, жана сиздин айткандарыңызды айтпай өзүнүн бийлигин жүргүзүп аткандыктан улам сиз баягы өчөшкөн максатыңызда саясатта жүргөн сыяктуу, мындай саясаттан кетип эс кылайын деген оюңуз жокпу? Анда мамлекет талкалана берсинби, эл бөлүнө берсинби? Мен жыргап эс алып жүрө берейин. Албетте мен андай жыргап жашайын десем жыргап жүрө бермекмин. Колумда деле бар нерсе. Бирок мамлекетти дагы ойлонуш керек да. Ататынакай сөз бар акындын. Сен ооруба, мен ооруйн аты журт. Ата журтубуз момда кыйын мезгилдеги келгенде, ата журтубуз 1,5 жылдын ичинде мына бакиевский замандарга кайра келгенде, мындай ойлоп турам, жүрөгү таза адамдар, Кыргызстандын келечегин ойлогон адамдар үйүндө жыргап отура албайт, жыргап жашай албайт. Биз баарыбыз тең Кыргызстандын келечеги үчүн күрөшүбүз керек. Бул биздин мекенибиз, карегибиздей мекенибиз. Чоң рахмат, урматтуу журналисттер. Кийинки суроолорго мына партиянын